Коомдук телерадио корпорациясынын КТРК байкоочу кеңеши добуш берүү аркылуу Карманбек Кулуевди телеканалдын директорлугуна талапкерлердин тизмесинен чыгарды. Кеңештин мүчөлөрү талапкерлердин аңгемелешүүгө скайп аркылуу катышууга укугу жок деп тапты. Азаттыктын Прага кеңсесинин кызматкери Карманбек Кулуев КТРКнын жетекчилигине жарыяланган сынака ал коомдук телеканалдын деңгээлин, журналистиканын бардык стандарттары боюнча көтөрүү максаты менен бара жатканын айткан. Второй вопрос – это журналистика, журналистика и еще раз журналистика. В Кыргызстане сейчас она развивается, у нас есть свобода слова. У нас появляются такие кадры, как Улан Игизбаев и многие другие, которые занимаются расследованиями, которые занимаются действительно поднятием социально значимых вопросов. Но эти люди не работают в КТРК. И КТРК то ли не приветствует их, то ли они не хотят их. Так или иначе, КТРК должен все-таки возобновить работу по усилению журналистики. Это очень важно. Илим Карыпбеков КТРКнын башкы директорлугуна талапкер болуудан баш тартты. Бул тууралуу ал бүгүн КТРКнын байкоочу кеңешинин алдында билдирди. Карыпбеков анын катышканы тандоо турун кызыктуу кылганын, баш тартышына эч ким басым жасабаганын, себебин соц тармактарга жазганын, эч кимди экинчи мөөнөткө калтыргыла деп кыйнабаганын айтты. Байкоочу кеңеш бүгүн башкы директорлукка талапкерлер менен аңгемелешүү жүргүзүп жатат. Жалпысынан 22 адам документин тапшырган. Алардын 19 менен аңгемелешүү бүгүн жүрүп жатат. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү туура көргөн жок, эми дароо эле биринчи эле баскычтан 13-үн тең эметип салбай, берки үчөөнү четтетели дагы, жанагы кепилдик каты жокторго 1-2 күн мөөнөт берели, өз колу менен жазып келип бизге тапшырсын дегенде добушка коюп, ошол өтүп кетти дагы. Ошо бүгүнкү күндө 19 талапкер калды да. Буга чейин КТРКнын директору Илим Карыпбеков соц тармактарда кызуу талкууга алынып келгени белгилүү. Айрымдары анын иш тажрыйбасы төмөн десе, айрымдары мурдагы бийлик тарабынан дайындалган деген сөздөрдү айтып келишкен. Бирок мындай жүйөлөрдү Илим Карыпбеков четке кагып, байма-бай өз оюн айтып келген. Ошону менен бирге КТРК каналдын азыркы башчысы өзүнүн Facebook баракчасынан коштошуу постун жазды. Анда ал өзүнүн тилектештерине жана атаңдаштарына ыраазычылык билдирген. Ал эми экинчи мөөнөткө барбай турганын ал төмөнкүчө жооп берген. Менин экинчи мөөнөткө барып жатканымды социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Жогорку кеңештин депутаттарынын алдында мөөнөтүм бүтсө кетем деп убада бердим эле. Ошол убадама туруп жатам. Ал эми КТРКга жетекчи болууга иш тажрыйбасы боюнча туура келбейт деп 8 талапкер көрсөтүлгөн. Бирок алар КТРКнын тандоосунан четтетилген эмес. Алар Ишен Айтмамбетов, Галина Байтерек, Сураган Босумбаев, Казакбай Замирбек уулу, Карманбек Кулуев, Ибрагим Нуркан уулу, Адил Турдукулов. Аталган талапкерлердин арасында Адил Турдукулов өзүнүн иш тажрыйбасын эмгек китепчеге жазылбай калганынын себебин айтып, өзүн татыктуу экенин баса белгиледи. Ал эми 8 жылдан бери мен акыркы убакта расмий иште иштеген эмесмин, мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Ага себеп болгон, анткени Атамбаевдин бийлиги мени жолоткон эмес мамлекеттик органдарга. Ошондуктан бул табигый себеп да, бул мындайча айткандачы. Ошондуктан мен оюмча, эгерде баарын санап келгенде, иш китепчеден башка мен КСДП партиясынын Бишкек бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеген болчумун. Андан тышкары 8 акыркы жылы мен 2011 жылы Прогресс Кору фондуну түзүп, ошону жетектеп келе жатам. 2 жылдан бери сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүп туруп, мен дагы ошол жетекчи болуп иштеп жатам. Ошондуктан эгерде баарын кошкондо 10 жылдан ашып кетет да. Мен оюмча формалдуу дагы, бейформалдуу дагы мен ошол толук кандуу КТРдин жетекчилигине мындай аттанышканга бүт укуктук да негиз, моралдык да негиз, квалификациялык да негиз бардыгы бар деп эсептейм. Учурда талапкерлер аңгемелешүүдөн өтүп жатат. Башкы директорлук кызматтын мөөнөтү 4 жыл. Шайлоо 3 этап менен өтөт. Кийинки баскычка мурунку этаптан өткөн талапкерлер гана чакырылат. Шайлоо март айынын экинчи жарымына белгиленген. Жаңылай Баймуратова, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.